Кытай ат башы менен алайдай алабыз десе эмне кыласыңар? Карыз ордуна алабыз десе эмне кыласыңар деген суроо. Урматтуу туугандар, ушул маселе кайсыл бир убакта чыгып калышы мүмкүн. Мүмкүн, себеби биздин карыздарыбыз көбөйүп кетти Кытайдын алдында. Кытай мамлекетинин алдында карыздарыбыз көбөйүп кетти. Мындан ары биз карызды албастан аны кыскартканга аракет кылышыбыз керек. Убагында төлөгөнгө аракет кылышыбыз керек. Эгерде капыстан ушундай маселе чыгып, төлөй албай калып алабыз дей турган болсо, аны эми келишимдерди карап чыгыш керек, бирок баары бир деле булар карызын төлөтөт да. Карызын төлөткөндө булар бизден элди сатмак белек. Элди албайт, сатабыз десек дагы. Бекерге дагы албайт биздин элди. Биздин адамдарды. Неге? Себеби өздөрүнүн 1 миллиард 300 миллион калкы бар. 1 миллиард 300 миллион калкы бар. Биздин 6 миллион элдин не кереги бар аларга? Аларга биздин жер керек. Аларга биздин ошол алтын кендерибиз керек. Биздин ала тообуз керек аларга. Урматтуу туугандар, ала тообуз керек аларга. Биз ала тообузду алдырбаш үчүн азыр аракетти башташыбыз керек. Жерибиздин 1 метр, жарым метр жерин эч кимге бербешибиз керек. Кандай убакыт болгондо дагы, эмне болуп кеткенде дагы бербешибиз керек. Тиштеп жатып алышыбыз керек. Себеби ансыз биздин мамлекет келечеги болбойт. Балдарыбыздын келечеги болбойт. Кыргыз элибиздин келечеги болбойт ансыз. Мамлекет эч качан таарыбаш керек. Мамлекет таарый баштаса, мамлекет азая баштаса, барып мамлекет жок болот. Жер жок болсо, мамлекет болбойт. Мамлекет болбосо, эл болбойт туугандар. Ошондуктан биздин жерибиздин таарыбашына бүт күчүбүздү жумшашыбыз керек. Бул бир бийликти алып коюу, же болбосо бир должностка баруу, же добуш алуу эмес. Бул маселе мамлекеттүүлүктө кетип атат. Кыргыз мамлекеттүүлүгүнө кетип атат. Ушу кыргызды сактайм, кыргыз мамлекетин сактайм деген жүрөгүн ачып жүргөн адамдарга добуш бербестен анан жанагы ыплас 3000-4000 сом акчасын көтөрүп чуркап жүргөндөргө добуш берсе, анда элибизге уят эле болот. Кудай кааласа андай болбойт деп ишенемин.